Берекелүү Ош чергесинде IDEA тарабынан уюштурулган медиа лагерде медиа аркылуу трайбализм маселесин чечүү үчүн жети областта чогулган жаштарга ар кандай тренингдер, семинарлар жана ошондой эле мастер-класстар өтүп жатат. Бул жерде жөн гана жаштар чогулбастан, жети областтан келген жаш журналисттер жана Кыргызстандын келечегине салым кошобуз деген Кыргызстандын эң мыкты жаш активисттери келип чогулуп отурат. Ал эми тренинг семинарларда болсо өз тармагындагы эң мыкты адистер жаштар менен басып өткөн жолун жана тажрыйбалары менен бөлүшүүдө. Медиа лагерге жалпысынан салам атам. Мен абдан кубанычтамын. Мен биринчи жолу бул медиа лагерде катыштым. Бул жерде мен жети областтан ар кандай достор таптым. Менин мээм өсүшү дагы абдан жакшырды. Ошондуктан тааныштарым болду. Мен эми кыйналсам таластан звонок кылам. Ал жактан маалымат ала алам. Мен өзүм журналистмин Ош чергесинде. Бул медиа лагерден мен репортажды жана блогду көбүрөөк үйрөндүм деп эсептейм. Бизге Эрнист агай абдан жакшы сабак өттү, ошондой эле бардык тренерлерге рахмат. Эң кызыгы мага дебат болду. Мен дебатта ойноп көргөн эмесмин. Бирок биринчи жолу ойноп, азыр абдан сүйүнүп атам. Дебат бул өзгөчө нерсе экен. Ошондой эле IDEA коомуна чоң рахмат, долбоорунач. Бул нерсени уюштурганга дагы чоң рахмат айтып өтөм. Биз ушул классик мейманканада абдан жакшы эс алдык. Бир эле окуу эмес, эс алуу дагы болду. Кечинде оюндар болду, өзүчө бийлер болду. Бардына чоң ыраазымын. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Мен Жаңылай Шамсидинова, Баткен районуна караштуу Актат районунан келдим. Мен бул лагерге катышып калуумдун себеби Facebook баракчасынан лагердин заявкасын көрүп калдым эле. Көрөр замат эле лагерге заявка таштоого ашыктым. Жана да заявка таштагандан соң анализ чыга турган күндө аябай күттүм десем болот. Себеби бул чоң масштабтагы Кыргызстандын деңгээлиндеги медиа лагерь болуп жаткан эле. Бул жерге Жети Дубандын жаштары келип, өздөрүнүн таланттарын жана дагы көп нерсени үйрөнүшчү. Мен бул жерден бир гана медианын түрлөрүн үйрөнбөстөн өзүмө Жети Дубандан дос таба алдым деп айта алам. Лагерден бизге тренерлер көптөгөн нерселерди айтып берди жана дагы ар кандай методдор менен бизге түшүнүктүү кылып, аз гана убакыттын ичинде көп нерсени түшүнүүгө үйрөттү. Жана дагы бул жерде жаңы темалар менен дебат, агитация, жана фоторепортаж, видеорепортаж жана башкалар болду. Мен мындан тышкары да журналистика боюнча окуган элем. Бул жерден дагы журналистиканын методдорун тереңирээк үйрөндүм. Жана да буйруса өзүмдүн регионума барып, тренингден өткөн билимдеримди өзүмдүн досторума жеткизе аламын. Жана регионализм маселесин чечүүгө аз да болсо өзүм жардамдашам. Менин атым Нурболот, мен Нарын шаарынан келдим. Мен бул медиа лагерге катышканыма абдан кубанычтамын. Анткени мен журналистикага абдан кызыгам. Келечекте журналист болууну самайм мен. Бул жакта өзүмө пайдалуу кеңештерди жана материалдарды алып жатам. Медиа лагердин уюштуруучуларына чоң рахмат. Мен Марияпов Кубанычбек Асанович, Талас областынан болом. Талас мамлекеттик университетинин гуманитардык факультетинин тарых адистигинин 3-курсунун студентимин. Бул жерден медиа лагерге келгенибиздин эң биринчи максаты бул тереңирээк билим алуу. Ошондой эле медиа жактан дагы өзүбүздүн баягы эркин иштөөбүздүн илимибизди өстүрүү болуп багыт саналат. Экинчи жагыбыз болсо баягы бир жаккадан баш чыгарган, бир жеңден кол чыгарган Кыргызстандын ички жети областындагы ички жаштарынын биримдигин, ынтымагын бириктөө максатында дагы жолукканбыз. Бул жерден мен ойлойм, медиа лагерь бул өзүнүн максатына толук кандуу жетти деп. Себеп дегенде ушул 7 күн бою болгондо да жети областтын жаштары менен баягы жетин бири кыдыр деп коет эмеспи? Ошентип отуруп баягы жети өлчөп биргесип, баарыбыздын ойлогон оюбуз дагы, сүйлөгөн сөзүбүз дагы, ошондой эле баскан турганыбыз дагы бир өңчөй болуп чыкканыбызга мен абдан кубанычтамын. Экинчисинен айта кеткен болсок, бул жерден баягы мен өзүм ушудан бир 6 ай 7 ай мурун өзүм бир көксөм бар эле, дебатты ушул үйлөнүп, дебатты таласка жайылтып өздөштүрсөм деген. Кудай буйруса ал дагы максатымага мына деп аттайын деп, кадам таштайм деп турган кезим. Кудай буйруса бул жактан бүтүп кете турган болсок, таласка барып ушул бойдон эле баягы дебат боюнча билимибизди көмүскөгө калтырбай, студенттердин арасында, ошондой эле дагы мектеп окуучуларынын арасындагы жайылтып, ошондой эле мен билген нерсени аларга да билгизип, мен үйрөнгөн нерселерди аларга да үйрөнтүп, кененирээк жайылтканга чоң бир максаттарды коюп жатабыз. Алмазбек, медиа лагердин катышуучуларынын биримен, өзүм Нарын шаарынан келдим.
медиа лагердин уюштуруучуларына чоң ыраазымын. Анткени билип билбегенибизди баарын ушул жерден үйрөнүп баштадык. Өзүм буга чейин көптөгөн нерселерге катышып келгем, мисалы конференцияларга, бирок дебаттык турларга медиа тармагына катыша элек болчумун. Уюштуруучуларга аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Сиздердин иштериңизде ийгилик жана ошондой эле бизди унутпаңыздар.